Сынаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 Барын сүйлөшөбүз программасы. Кутман күн угарман жана көрөрман, эфирде Барын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен Орозгүл Арстанова алып барам. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз тарыхчы Кыяс Молдокасымов. Кыяс агай, биздин чакырууну кабыл алып келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Чакырганыңар үчүн бардык угармандарды жаңы жыл менен куттуктайм. Кыяс агай, ушул сиз кечээ эле Ташкенттен келдим дедиңиз. Анан Ташкент сапарыңыз кандай болду? Ушундан баштасак, Ташкентте кандай иштерди жасап жатасыз азыр? Биздин кыргыз тарыхына байланыштуу 17-18 жылга чейин, 1917 жылга чейин архивдик документтердин баардыгы өлкөнүн сыртында. Ошон үчүн биз архивдик изилдөөбүздү быйыл мына Ташкентте баштадык. Жалпы Кыргызстан боюнча мына президенттик администрациянын алдындагы мурас фондусу 27 тарыхчыга уруксат сурап кайрылдык элек, ошонун 24-ü Ташкенттин архивине иштөөгө мүмкүнчүлүк алды. Анын ичинен Нурсултан деген жаш окумуштуу жигитибиз барып келди менин алдымда. Бул жолу бардым. Мурдакы баштаган ишими уланттым. Анткени 19-жылы бул Ташкенттин архивинде соңку ушу декабрь айында иштедим эле. Андан бери пандемия болуп, уруксатыбыздын мөөнөтү өтүп, быйыл кайра ноябрь айынан баштап уруксат бергенден бардык. Өтө көп архивдик документтер бар. Ал жактагы кыргыз тарыхына байланыштуу, кыргыздын тарыхый инсандарына байланыштуу изилдөөмө уланттым. Бул быйылкы жылдын башталышы гана. Жакшы табылгалар бар. Аны радио азыр уктуруунун жүрүшүндө ал жөнүндө да кеңирээк айтып берем. Агайынан ушул сиз Молдонияз тууралуу архивдик маалыматтарды издеп жатам деп ошо Facebook'та пост жазып калдыңыз. Ал киши тууралуу жалпы коомчулук биле бербеген жаңы кандай маалыматтарга жолуктуңуз архивде? Кандай маалыматтар табылды? Мына Молдонияздын буюрса эмдиги 2023-жылы 200 жылдыгы берилген турат. Ошонун алдында Молдонияз тууралуу мурда архивдик документтер изилденген эмес. Ошол Ташкенттин архивинде Молдониязга байланыштуу көптөгөн архивдик документтер болуш керек деген үмүтүм буюрса мына четтен аткарылып атат. Ошо көп башка маалыматтардын арасынан ошо Молдониязга дагы басым жасадым. Молдонияздын буга чейинки өмүр жолундагы көптөгөн бүдөмүк жерлер бар. Мына ошолордун баардыгын тактоо үчүн ушул Ташкенттеги архив өтө чоң жардам берет. Мына Молдонияз кайсы жерде жашаган, кайсы уездин кайсы болуштугунда жашагандыгын дагы биз мурун билчү эмеспиз. Алгач Молдонияздын кайсы уездин кайсы болуштугунда жашагандыгын аныктоого туура келди. Себеби ал жерде өтө көп маалыматтардын ичине ошонун өзүн аныкташ кыйын болчу. Бул ошол Молдонияз Фергана облусунун Маргалаң уездинин Найман болуштугунда жашагандыгын бул жолу тактадым. Себеби бунун татаалдыгы ошол эле Фергана облусунда Кокон уездинде дагы Найман деген болуштук бар. Кайсы экендиги буга чейин талаш болчу. Ага чейин Үч Коргон болуштугу деп да аталган. Ошол баарын изилдеп келгенде Молдонияздын ошол жашаган жери алгач Үч Коргон болуштугу деп аталса, кийин Найман болуштугунда дагы анын ичинде Кара Найман айыл жергеси, айыл коому деп коет. Мына ошол жерде жашоочулардын тизмесинин арасынан Молдонияздын тизмеси чыкты. Бул жерде биз ошо болжол менен 1823-жылы төрөлгөн деп келдик элек. Анысын буюрса кийинки баргандарда дагы тактайм, бирок Молдонияздын каза болгон жылдары 1896-жыл деп буга чейин жазылып келген. Бирок Молдонияздын өзүнүн ырларында анын жазган окуялары 1997-жылдагы, 98-жылдардагы, 99-жылдардагы окуяларды дагы сүрөттөгөндөн улам
Молдонияздын өлгөн жылы 96-жыл эместиги такталды. Өзү мына Молдонияз Ишназаров деп тизмеде 96-98 жылдарда да кезикти. Ал эми кийинки 1905 жылдагы тизмеде дагы Молдонияздын тизмеси ал жерден да жолукту. Демек Молдонияз 1905 жылы деле жашагандыгын мына ушул архивдик документ бышыктап берди да. Бул буюрса иштин башталышындагы эң чоң бир жаңылык десек болот. Себеби анын өлгөн жылы кийинки документтерде буюрса дагы такталат. Бул 1905 жылдан кийин каза болгондугун ушул архивдик документтерден буюрса такталат. Азырынча 1905 жылы Молдонияздын көзү тирүү экендиги көрүндү. Ошондо мына 1896 жылы каза болгон деп буга чейин бардык эмгектерде жазылып келсе, эми жок, Молдонияз али андан кийин деле 9 жыл жашагандыгы мына Ташкенттен табылган архивдик документтерде такталды. Агай, ошол Найман уезди деп болуштугу деп калдыңыз, Кара Найман деп айттыңыз. Ошондо азыркы Кыргызстандын картасында кайсы жерлери болуп калат? Кийин мына 1924 жылы Кыргызстандын Кара Кыргыз автономиялык облусунун чеги аныкталгандан кийин бул жер азыркы кадимгидей эле Кадамжай районунда, ошо Кадамжай районундагы Кызыл Булак айылы, аркы тамаша жайлоосу мына ушул аймактарда жашагандыгы мына даана көрүндү да. Себеби биз буга чейин деле билчүбүз. Ушул кайсы болуштукта экендиги мурда айтылчу эмес, бирок эми биз анын ушул автобиографиясында деп коебузбу же өмүр таржымалындабы Молдонияз ошол Найман болуштугунда Кара Найман айыл коомунда жашагандыгын эми так эле айтсак болот, Кадамжай районунда. Агайынан ушул Молдонияз тууралуу архивдик маалыматтардын жаңылыктан табылышы, анын ошол өмүр баянын дагы да толукталышы, мисалы кыргыз тарыхы үчүн, негизи эле азыр ушул кыргыздардын азыркы муун үчүн бул эмне берет? Мисалы анын маанилүүлүгү канчалык? Бул өтө керек. Себеби буга чейинки биз ар кандай кыргыздын белгилүү тарыхый инсандары боюнча, жазуучулар боюнча архивдик документтерди эч качан мындай изилдеп көргөн эмес болчубуз көпчүлүгү боюнча. Көпчүлүгү божомол түрүндө болуп, кийин мына Алматанын, Ташкенттин архивинен ушундай бир маалыматтар менен тактаганда бул жашаган жылдары так аныкталгандыгы менен өзгөчө тарыхка кирет да. Мына биз мааракелерди көп өткөрөбүз. Кыргыз эли мааракени өткөрүү боюнча буюрса дүйнөдө 1-орундабыз деп мактансак болот. Өткөн жылы Байтык Баатырдын 200 жылдыгы өттү. Биз ошондо мына өкмөттүк чоң комиссияларда ошол президенттин деңгээлине чейин Байтык Баатырдын 200 жылдык мааракесин өткөрүүдө сөзсүз түрдө жалаң эле 200 боз ит тигип, анан кийин эсепсиз ушундай бир жылкыларды союп, союштарды союп, ашказандын майрамын эмес, интеллектуалдык майрамды өткөрөлү. Байтык Баатырдын буга чейинки сүрөтү дагы аныкталып элек. Ал тууралуу Алматанын, Ташкенттин, Санкт-Петербург, Москванын архивдеринде өтө көп маалыматтар бар. Биз ошону жыйнап алып келели, Байтык Баатырдын өмүр таржымалын дагы кененирээк кылып айтып берели деп көп жолу маселе козгодук. Бирок тилекке каршы мааракени өткөрүүгө өтө көп миллиондогон акчалар кетти. Архивди изилдөөгө эч кандай каражат бөлүнбөгөндүктөн Байтык Баатырдын биз буга чейинки көргөн дагы белгисиз өмүр таржымалындагы өмүр таржымалын чагылдырган архивдик документтерди биз алып келе алган жокпуз. Алган эмес, Байтык Баатырдын сүрөтүн дагы тактай алган жокпуз. Азыркы Байтык Баатырдын сүрөтү бул болжолдуу түрдө тартылган. Алган эмес, ошол сүрөттү Алматадагы биздин казак тарыхчы окумуштууларыбыз бул Алматадагы болуштун сүрөтү деп архивдик документтер менен бизге ошондой тактап беришкен. Ал эми анын эстелигин дагы ачтык. Эстелигин ачканда ал жерде
ошол Кыргызстанга келген Верещагиндин сүрөтү боюнча куш кармаган бай мергендин сүрөтүнүн негизинде Байтык Баатырдын эстелигин ачып койдук. Ал Байтык Баатырдын өзүнүн сүрөтү эмес, Верещагин тарткан. Анткени Верещагин 1871-жылы Мюнхен шаарында Германияда жүрүп, болжолдуу түрдө кыргыздын бир бай мергенин тарткан. Мына ошон үчүн ар бир мааракелерди өткөрүп аткан мезгилде биз жанакындай бир той топурга эмес, эсепсиз жанакындай каражаттарды ушундай бир интеллектуалдык жактан архивдик документтер менен бышыктаган жаңы бир изилдөөлөргө көңүл бурсак, бул мааракени өткөргөндө ошол эсте кала турган, кийинки муунга кала турган мына ошол. Ал эми биз эсепсиз чыгымдарды коротуп, той топур өткөргөнүбүз артында эч кандай из калтырбайт. Ошон үчүн биз ар дайым мына Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгын өткөрдүк. Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгын өткөрүп атканда Түгөлбай Сыдыкбековдун ошол 1917-18 жылдарга чейинки жашаган доору боюнча, анын ата энеси боюнча архивдик документтерди эч буга чейин изилдеген жокпуз. Түгөлбай Сыдыкбеков боюнча мейли докторлук диссертация жазылсын, эмгектер жазылсын, бирок архивдик документтерсиз жазылып атат. Мына ошондо дагы маселени койгонбуз. Ушул Түгөлбай Сыдыкбековго окшогон, Ал Токонбаевге окшогон белгилүү биздин бүт агартуучулар, акындар, жазуучулардын ушул өмүр баянын тактоодо сөзсүз түрдө архивдик документтерге көңүл бурушубуз керек деп. Ал эми Молдонияздын мына 200 жылдыгына ошол мурдакы кетирилген кемчиликтер болбосун деп биз архивдик изилдөөнү ошо кененирээк, тереңирээк жүргүзөлү деп мына ошол багытта кетип атат. Негизги максат Молдонияздын чыныгы өмүр таржымалын кененирээк ачып берүүдө архивдик документтерсиз мүмкүн эмес. Ошол маселеге биз басым жасап атабыз да. Агай, ушул Ташкенттеги архивден, анан Алматыдагы архивде биз тууралуу Кыргызстан тарыхы тууралуу көп деп атасыз. Негизи эле мындай аларда архивди сактоо жагы кандай өнүккөн, а бизде архивди сактоо жагы кандай салыштырганда? Бизде көбүнчө ошо радио каармандар, жалпы эле мындай коомчулукта ушундай маселе суроолор көп берилет да. Эмне себептен архивде ошо Алматыга барып издейсиңер, эмне себептен Ташкентте, Санкт-Петербургда издейсиңер деп. 1918 жылга чейин жалпы бул жер Түркүстан генерал губернаторлугуна караган. Анан ал облустарга бөлүнгөн. Кыргыздар ошол Түркүстан генерал губернаторлугунун Жети Суу облустунда жашаган. Андан кийин Фергана облустунда, Сырдария облустунда, анан Самарканд областында. Мына ошол областтын борборлору ал мезгилде мына Жети Суу облусунун борбору Верный, Алматы шаары болчу. Бул жактагы документтердин баардыгы бар ошол жерде жыйналчу. Ошон үчүн мына Чүй, Ысык көл, Нарындагы жашоочулардын бүт архивдик документтери Алматыда. Буюрса ошол мезгилде кандай сакталса, бүгүнкү күндө дагы ошондой сактоого мына Алматанын архивдик кызматкерлери дагы ошондой кам көрүп аткандыгын биз мына көрүп атабыз. Ал жерде биз тарыхчылар болобу, адабиятчылар эми архивде көп отурушпайт. Тарыхчылар архивде отурганда биз өзүбүздүн темабыздын тегерегинде гана маселелерге көңүл буруп, ошол документтерди гана алып, ал эми жалпы кыргыз тарыхына байланыштуу жалпы архивдик документтерди буга чейин эч качан ажыратып алган эмеспиз. Бүгүнкү күндө менин негизги максатым Алматыда болобу, Ташкентте болобу, жалпы кыргыз элине тиешелүү архивдик документтерди жана таруу менен буудайды аралаштырып ийип туруп, анан ошолордун арасынан таруусун таап чыккандай, ошолорду таап чыгуу болуп атат. Себеби ал жерде мына казактар менен кыргыздардын бүт байкы архивдик документтери аралаш. Ошол жерден биз аныкташыбыз керек. Ошондой эле мына Фергана областынын негизги борбору жаңы Маргелан болуп, кийин ал Түркүстан генерал губернаторлугунун борбору Ташкент болгондуктан баардык документтер Ташкентке алынган. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын мына ал Жалал Абад, Ош, Баткен областынын бүт документтеринин баардыгы 18 жылга чейинки, айрым кийинки мезгилдеги документтердин көбү Ташкентте. Ошондой эле мына Сырдария областынын Олия Ата уезди деп коет. Олия Ата уездине Талас облусту кирген.
ошол Талас облусуна тиешелүү, Таластагы кыргыздардын тарыхына тиешелүү бүт бардык материалдар да Ташкентте. Ал эми Самарканд облусунда бул мына Жизак, Бакмаал районундагы кыргыздардын тарыхы, алар бүгүн Өзбекстандын курамында. Мына ошол тарыхтын бардыгы ошол ал дагы Ташкентте. Ташкентте дагы архивди сактоого өтө көп көңүл бурушат. Өзбекстан мамлекет тарабынан дагы буга жакшы көңүл бурушат. Ошон үчүн ал жердеги архивдик документтер Алматыда болобу, Өзбекстанда болобу буюрса бүгүнкү күндөгүдөй сакталып турат. Ошол мезгилдеги документтер бир гана биздин тарыхчылардын колу жетпей атат. Бул бүгүнкү күндөгү бул мамлекеттин чоң бир көйгөйү мамлекеттеги. Анткени Казакстан, Өзбекстан архивдик изилдөөлөргө өтө чоң көңүл бурушат. Атайын мамлекет тарабынан каражат бөлүнөт, тарыхчыларга атайын изилдөөгө каражат бөлүнөт. Ошон үчүн алар архивде кеңири дүйнөнүн туш тарабында изилдөөсүн жүргүзүп атат. Ал эми Кыргызстандын өзүндө архивди изилдөөгө окумуштууларга каражат бөлүнбөгөндүктөн бүгүнкү күндө архивге барып, тарыхты жаңылап, тактап изилдөөгө тарыхчылардын чамасы чак болуп атат да. Агайынын ушул сиз Ташкенттеги архивден кыргыздар тууралуу көп маалыматтарды таптым деп жаздыңыз. Анан ушу жогоруда да айтып өттүңүз. Анан ушу биздин тарых булактарыбызда айтылбай калган кандай тарыхый инсандар тууралуу маалыматтарды таптыңыз? Ошолор менен бөлүшсөңүз. Мен ошол Ташкенттин архивинде эң алгач 1988-жылы өзүмдүн ишин баштаганымда быйыл 34 жыл болуптур. Мына 34 жылдан бери ошол изилдөө бирде үзүлүп, бирде уланып келе жатат да. Мына акыркы мезгилдерде Ислам Каримовдун учурунда Өзбекстандын архивине кирүү таптакыр эле мүмкүн эмес болчу. Биз атайын кат менен да кайрылганбыз. Кат менен кайрылганда бизге жооп келген ошондо. Өзбекстандын мамлекеттик борбордук архивинде кыргыздын тарыхына тиешелүү архивдик документтер жок деген. Бизди мындайча айтканда тарыхчыларды киргизген эмес. Ал эми кийин мына Шавкат Миромонович Мирзаев келгенден кийин биздин ошол мезгилдеги президентибиз Алмаз Шаршенович Шавкат Миромоновичка кайрылып, ошол Бишкекке келгенде мына аларча резиденциясында архивге кирүүгө биздин тарыхчыларга уруксат бериңиз деп атайын президентке кайрылган. Ошондон кийин баштап мына биздин Ташкенттеги архивге кайрадан барууга мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Мен ошол 88-жылдар эле ошол анда аспирантурада да окуп жүргөн мезгилим айлап ошол архивде отурчумун. Бир барганда 2 айлап, 3 айлап отурган учурум болгон. Мына ошондо эле мына Курманжан Датка тиешелүү өтө көп архивдик документтерди таап, аны элге жеткирем деп, ошону архивдик документтерди элге жеткирем деп жазып жүрүп, кийин журналист да болуп кеттим. Кийин мына 12 жыл, 15 жыл журналистикада жүргөнүм бир чет ошондон. Ошондой эле Ташкенттин архивинде мына Токтогул Сатылгановдун өмүр баянына байланыштуу, анын 1898-жылы сүргүнгө айдалгандагы документтердин бүт бардыгы мына ошол Ташкенттин архивинде. Кийин аны Иркутскиден дагы тиги сүргүндө жүргөн жеринен дагы кийин изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ага чейинки Токтогул Сатылганов тууралуу мифтердин бардыгы архивдик документтердин негизинде жок болду. Жаңы такталды. Анын канча жылы сүргүнгө айдалгандыгы, ал жактан 2 жолу 3 жолу качып келип, анан дагы ага мөөнөт кошулгандыгы жөнүндө бизде адаятта өзүнчө миф болчу да. Ошолордун бардыгы такталган. Андан сырткары бүтүндөй Кыргызстандын бардык аймактарындагы белгилүү тарыхый инсандарга тиешелүү архивдик документтердин бардыгын Алматадан, Ташкенттен тапса болот. Мына ошол бир нечелеген өтө көп архивдик маалыматтардан ошол Кыргыздын өтө белгилүү тарыхый инсандары боюнча мейли Шабдан Баатыр болобу, мейли ал тиги Мураталы Тилекмат аке болобу, же болбосо башка тарыхый инсандар болобу, ошолор жөнүндөгү архивдик бир нече жаңы маалыматтар табылып, алардын өмүр жолу бүт такталып атат да. Мына ошондой маалыматтар буюрса дагы алда изилдөөнүн негизги борборунда турмакчы, дагы ошол ишибизди уланта беребиз.
Агай, ошол сиз өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, ошо коңшу Өзбекстан, Казакстанда тарыхты изилдөөгө ошо өзгөчө көңүл бурулат архивге деп. Анан ушул Өзбекстандын быйылкы ошол эгемендүүлүк иш-чарасында алар өздөрү жадиттер деп айтып, анан ушул жанагы репрессияга учураган, андан мурда жана басмачы же кулакка тартылып кеткен бир катар ошол белгилүү өздөрүнүн тарыхтагы таасирдүү инсандарын актап, анан ошолор тууралуу атайын бир берүүлөрдү тартты, атайын сериалдашкан фильмдерди тартышты, документалдуу. Анан бизде негизи эле ошол басмачы деп айыпталган, андан кийин репрессияга учурагандар тууралуу маалыматтарды мисалы дагы калың элге жеткизүү боюнча, ошол айрымдарын актоо боюнча иштер жүрүп жатабы негизи Кыргызстанда? Эми Өзбекстанда ошондой маселелер көтөрүлүп атат. Тарыхчылар тарабынан да көтөрүлүп атат. Азыр көптүр ошо Кыргызстандын мына Эсенбусунун архивинен, Ички иштер министрлигинин архивинен репрессияга дуушар болгон инсандардын бир тобу такталып, анан 10 томдук китеп дагы чыкты. Анын ичине бир 20 миңдей адамдын тизмеси кирди. Ошондой айрым бир иштер болуп атат. Биздин айрым тарыхчыларыбыз каражаттын жоктугуна карабай, ошол өздөрүнүн изилдөөсүн ушул архивдерде изилдеп атат. Бул өтө жакшы көрүнүш. Бирок Өзбекстандын, Казакстандын изилдөөсүнүн алдында биздики кичинекей эле бир деңиздин бир кичинекей эле бир булуңундай болуп калат да. Бизде эгерде каражат болбосо, аны изилдөө таптакыр мүмкүн эмес. Ошон үчүн мына радио угармандарга ачык айтыш керек, тарыхчыларды күнөөлөп болбойт. Себеби тарыхчылар эгерде археологиялык казууларды казып Кыргызстандын аймагындагы эң байыркы тарыхый эстеликтерди таппаса, аны тарыхты кантип жазат? Анткени археологиялык казууларга дагы архивдик изилдөөлөрдө эле каражат бөлүнбөй келет. Архивдик изилдөөлөргө дагы эгемендүүлүк доордон бери атайын каражат бөлүнбөй келет. Бул биздин баягы чоң маселебиз. Анан биздин тарыхчылар албетте Өзбекстандык, Казакстандык тарыхчылардан бир топ артта калдык. Себеби биз изилдеп архивдерге барганга мүмкүн эмес, каражат дагы эмес. Мына мен дагы ар демөөрчүлөрдүн жардамы менен, ушундай бир өзүмдүн каражатым менен ушундай улам архивдерди баары изилдеп атам. Ошондо дагы аягына чыга элекмин. Мына канча жылдан бери изилдейм, аягына чыга элекмин. Мына Молдониязга байланыштуу эле. Молдонияздын өзүнүн мына 200 жылдыгын өткөрүүнүн алдында турбайбызбы? Молдонияздын өзүнүн ыр саптарында Кыргыздын бир 100дөн ашуун тарыхый инсандарын, ал жерде Курманжан Датка, Шабдан, тиги Тайлак Баатыр, анын балдары, Койчу Датка, Миңбай, Ишыгыл, аябагандай көптөгөн тиги адамдардын ысымдары кездешет. Ошолордун ар бир ыр саптарындагы айтылган инсандардын ошол документтери мына Ташкент менен Алматыда. Ошон үчүн биз ушул бир эле анын өмүр таржамалын эмес, анын ырындагы, анын тарыхчылык жагына дагы көңүл бура келгенде сөзсүз эле кайра архивге барганга мүмкүн ушундай бир жол ачылат да, мүмкүнчүлүк ачылат. Мына Молдониязга чейин эле ушул бизде буга чейин белгисиз бир акын болгон да, Молдо Калбек Муса уулу деген. Анын кол жазмалары Ташкентте кол жазмалары институтунда сакталып, анан аны өзбектер алып, изилдеп, анан өзбектин белгилүү акыны Молдо Калбек Муса ибн Андижани деп адаяттарын окутат да. Анан мен ошонун баягы китептерин жазган ырларына анализ жүргүзүп карап келсем, Молдо Калбек деген бул кыргыз экендиги такталды. Анан кийин аны мен бул Молдо Калбек өзү кыргыз, өзү мына азыркы Жалал Абад областынын Ноокен районунда Чоң Багыш деген айылда жашаган. Анан ал 1878 жылы сүргүнгө айдалганын өзүнүн ырында жазып атат. Ошол ырында жазып, анан мен таң калдым. Бул ким деген акын болду экен деп. Жазгыч акын.
өзүнүн көктептери деген ошондой Молдонияз сыяктуу, Молдо Кылыч сыяктуу анын жазгыч акын экендиги биздин адабиятта окутулбайт. Мына ошону ушул акыркы 20-30 жылдан бери Молдо Калбектин ким экендигин да изилдеп келдим да. Бул жолу барганда ошо Молдо Калбекке тиешелүү буга чейин табышмактуу болуп келген жаңы бир архивдик документтерге күбө болдум. Демек Молдонияздагы мына 1878 жылы Мамыр Мерген деген кыйын биздин эркиндик үчүн күрөшкөн тарых инсаныбыз бар. Ошонун жанында болуп, аны дарга аскандан кийин тиги Мамыр Мергенди. Ал эми Молдониязда болсо, аны ошол Россиянын бир губерниясына, Воронеж губерниясына аны жашоого сүргүнгө айдаган. Мына ошого эмне себептен ал сүргүнгө айдалды? Жашы канча, анан ал жакта канча жүрдү, кандай жашады, мына ошолордун баардыгы жөнүндөгү жаңы маалыматтарды мына бул барганда мурда биринчи серий материалдарды таптым эле, бул жолу толукталды. Демек анын өмүрү таржымалда буюрса кадимгидей толукталып калды десем болот. Буну биз кадимгидей Молдонияз сыяктуу, Молдо Кылыч сыяктуу биздин мурдакы жазгыч акындардай биз бүгүн көтөрүп чыгышыбыз керек. Молдо Калбек дегенди эч ким билбейт бизден. Өзбекстандын окуу китептеринде, адайып китептеринде бул Молдо Калбек Муса ибн Андижани деп кадимгидей чоң акын катары баяндалат. Анын кыргыз экендиги тууралуу дагы архивдик документтерде мына кадимгидей жазылып турат. Мына ушул сыяктуу өтө кызыктуу архивдик документтерди мына бул барганда дагы ошолорду тапканыма аябай сүйүндүм. Бир мезгилде токтогул сатылгандын ушул өмүр таржымалын изилдеп атканда бир сүйүндүм эле. Бул жолу Молдо Калбектин, Молдонияздын ушундай бир жаңы маалыматтарын тапканыма дагы ошол жерде отуруп өтө бир сүйүнүп, кубаныч менен келдим да. Жакшы кабар экен агай. Анан ушул археологиялык изилдөөлөргө да көп каражат талап кылынат. Ал эми архивдик изилдөөлөргө дагы андан кем эмес каражат талап кылынабы ошондо? Албетте. Мен мына угармандарга айтып берейин. Мына Ташкентке барыш үчүн учак билет 18 000 сом. Ал жерде 10 күн жашаш үчүн азыр орустар келип, мейманканаларда кымбаттап кетти. 10 күн жашаш үчүн ал жерде бир дегенде 40 000 сом тегереги. Андан кийин архивде изилдеп отуруп туруп, архивден ар бир тапкан бетти копиясын, көчүрмөсүн алыш үчүн, сканерден көчүрмөсүн алыш үчүн ар бир бет 450 сомдон. Бир бети. Мына мен бул барганда ал жерден 242 беттик көчүрмөнү алууга туура келди. Эми элестетип көргүлө. Ар бири 450 сомдон болгондо, бул ары эле 100 000 сомго жакындап кетет. Демек, бир эле Ташкентке, архивге барып келиш үчүн, көчүрмөлөрдү алыш үчүн бери дегенде 180 000 кетип атпайбы? Демек, ушундан эле радио угармандар өздөрү жыйынтык чыгара берсе болот. Мурда Союз мезгилинде Өзбекстандын архивин бекер алчубуз. Өткөндө мына жаш изилдөөчү кандидаттык диссертациясын жактайм деген бир жаш изилдөөчү Ташкентке барып, жашагандан кийин архивдин көчүрмөсүн алууга каражаты жок, анан айласы жок барып, акча чогултуп, карыз коола кылып атып, анан кайра акчасын жиберип, анан көчүрмөсүн алды. Мына бир эле мындай мисалда, ошон үчүн бул архивдик изилдөө чоң бир каражатты талап кылат. Эгерде буга мамлекет көңүл бурбаса, бул биздин тарыхыбыз изилденбей калуу коркунучунда бар. Мына мен бир эле Алматы, Ташкенттеги архивдик изилдөөлөр эмес, мурда мен бул Марал радиосуна келип дагы айтып бергем. Кытайдагы архивдик изилдөөлөр дагы атайын ошо жүргүзүп келебиз да. Кытайдагы Пекиндеги тарых изилдөө институтунун ушул жетекчилиги менен кол коюп, ошол тарыхчылар менен чогуу изилдейбиз. Себеби мен Кыргызстанда эски Кытай тилин билген адистер жок. Алар бизге жардам берип атат. Мына 18-жылы биз алар менен келишим түзгөнбүз. Алар Кытайдан
10.000 бетке жакын Кыргыздын байыркы тарыхына тиешелүү архивдик документтерди таап беришти. Мамлекет ошол 10.000 беттик архивдик документтерди каражат бөлүп, ошону котортуп, андан кийин акчасын төлөп, архивдин жана ар бир бетине да каражат төлөп, аны алып келебиз, каражатты бөлүп беребиз деп мурдакы президент дагы сөз берип, Сооронбай Жээнбеков дагы ошол сөзүнө турган эмес. Азыркы президентке дагы 2 жылдан бери ошол маселени коюп келем. Эртерээк ошол архивдик документтерди азыр ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп атканда котортуп алып келип алсак, анда биздин байыркы тарыхыбызга тиешелүү документтердин бардыгын кийин ала албай калабыз. Ар кандай шарттар болот мамлекеттердин ортосунда. Ошого көңүл бургула деп мен дайыма коңгуроо кагып келгеним да ошондон. Анан мына ошол Кытайдан мисалы үчүн биз мурда Кытайдын жазмасында тарыхында эң алгач кыргыз жазмасы мындан 2220 жыл мурда жазылган. Кытайдын белгилүү тарыхчысы Сымясандын Шидзи деген эмгегинде деп ошону карманып келчүбүз. Ал эми Кытайдын тарыхчылары менен биргелешип издеп, мен Пекинге бир 4-5 жолу бардым. Алардын акчасына, биздин акчага эмес. Ошолор мына кыска убакыттын ичинде андан нарда 800 жыл мурда кыргыз деген аталыш Кытай жазмаларында кездешкенин Кытайдын окумуштуусу профессор Ю Тайшан ошону аныктап, тактап өзүнүн макаласында ошону жакшынакай кылып изилдеп берди. Андан кийин дагы толгон токой бизге белгисиз, мисалы үчүн ушул Кытайдын аймагында жашаган мурдакы кытайларга тиешелүү бир топ жаңы маалыматтарды табышты. Мына ошол жаңы маалыматтардын баарын алып келишке бүгүнкү күндө мына быйылкы жылга дагы бюджет бөлүнгөн жок. Эмдиги жылкыга дагы президент ваада берген, эми мен анын артынан дагы жүгүрүп атам. Эгерде каражат бөлүнбөсө, Кытайдагы архивдик документтер барып ошол боюнча калып калышы мүмкүн. Мына ошол маселе дагы бүгүнкү күндүн күн тартибинде турат да. Агай, ошол сиз айткан маалыматтарга болжолдуу түрдө канча каражат кетет? Мисалы, АКШ доллары менен салыштырып айтканда. Эми мына Казакстан өзүнүн архивин бүт баягы изилдөө иштерин жүргүзгөнгө бир эле Валиханов атындагы институт бар, тарых изилдөө институту бар. Ошол институтка бир жылга 1,5 миллиард теңге бөлүп беришти. 1,5 миллиард теңге бул биздин акчада 175 миллион сом. Бир эле институтка. Мен башка жагын Астанадагы, Алматадагы башка институттарды айтпайын. Кытайга алар бери дегенде эле өздөрүнүн тарыхы, терең тарыхы жок, бирок терең тарыхты тапкыла деп Кытайга эле алар бери дегенде эле бир соңку мезгилдерде бир 10 миллион долларга чейин коротушту. Ал эми Кыргызстанда жылына бир жок дегенде 10 миллион доллар эмес, 10 миллион сом бөлүп берип тургулачы. Biz ошо котортуп, изилдөөбүздү жүргүзүп, эки жакка барганда жанакындай жол көрөбүз, жатканыбызды, тамак ашыбызды ошондон бир чыгартып, качанга чейин эле биз ар кимге жалдырап жүрөбүз? Качанга чейин эле биз өзүбүздүн ушундай бир каражатыбызга мындай эптеп, кичинекей бир нерсени жасап коюп эле жүрө беребиз? Чоң бир масштабтуу иш жасабайлыбы тарых боюнча деп, мына мен азыркы президентке дагы көп жолу маселе койдум. Ошо жылына бир 10-15 миллион сомду эми бул мына өткөндө улуу көч деп тиги Кумтөрдөн кийин жаңы бир ишкана ачпадыбы? Ошо ишкананы бүгүнкү күндө жоюу үчүн 700 миллион сом керек деп айтышат. Эми жомок да 700 миллион. Ар бир ошол улуу көч деп жанагы ага атайын офис алыш үчүн айына 10 миллион сом төлөгөнгө ошого барышты. Эми ошондой баягы жөн эле чачылып кеткен акчадан эле үнөндөп туруп бизге 10-15 миллион сом берип турса, биздин тарыхыбыз, кыргыз тарыхы өтө бир терең. Кыргыз тарыхы мына Борбордук Азияда кыргыздардай тарыхы терең эл жок. Аны биз кыргыздар, кыргыз тарыхчысы мактанып айтып атканыбыз жок. Өз мезгилинде 19-жылында эле белгилүү окумуштуу Радлов айткан. Ошол Борбордук Азияда кыргыздардай аты өчпөй сакталып келген эл жок деген. Бартолт айткан.
Борбордук Азиядагы академик Бартол, Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин бири бул кыргыздар деген. Кыргыздар өзүнүн империясын курган эл деген. Мына ошондой терең тарыхыбыз болуп туруп, ошол терең тарыхыбызды тереңдете изилдегенге бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздин ушундай бир чети жардылыгы, эми жардылык деле айтты деп айтпайм. Каражаттар болуп атат, ар жака чачылып атат. Мына ошол каражаттан эле кичинекей бир акча болуп турса, биз тарыхчылар көптөгөн иштерди жасап берет элек. Бизге бүгүнкү күндө мен көп жолу жанакы бекеринен өзүмдүн постторума жазып аткан жокмун. Бизге тарыхчылар жалдырап, мамлекетке, бийликтегилерге жалдырап, тарыхты изилдейли деп биз барбашыбыз керек. Бизге мамлекет, бийликтегилер жалдырап, силер тарыхты жазып бергиле, изилдегиле, жаңы маалыматтарды таап бергиле деп бизге каражатын көтөрүп алып, бизге жалдырап келиш керек. Ошондой коомго айланганда гана биз тарыхыбызды жетиштүү деңгээлде изилдей алабыз. Бүгүн ошол маселе ачык боюнча турат. Агайынан өзүңүз жана айтып кеттиңиз, жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен деп. Негизи эле ошо бизде Кыргызстанда азыр ошол меценаттык иштер жакшы эле өнүгүп келе жатат. Ошол эле спорт клуб салып берген, же болбосо мечит, чакан мектептерди салып бергендер да бар. Ал эми ошол тарыхты изилдегенге көңүл бурган, ушуну изилдегенге кол кабыш кылайын деген меценаттар барбы? Эми арасында чыгып атат. Кээрлерине биз баягы жалдырап барып тилемчилик кылганда да кээрлеринен чыкпайт, кээрлеринен чыгып атат. Мына Нурбек Осмонов деген кыргыздын өтө мыкты бир жигити бар. Кыргыз Каганат деген инвестициялык чоң бир корпорация түздү, Ихлас деп үйлөрдү салып атат, заводдорду салып атат, текстил комбинатын салып атат. Өзү да өтө мыкты жигит. Мына ошол 18-19 жылдардагы Өзбекстанга архивдик изилдөөлөргө жардам берген мына ошол Нурбек Осмонов деген кыргыздын мыкты жигити болду. Эгерде ал жардам бербегенде мен ал жылдардагы Өзбекстанга барып, жанакындай каражат менен бир барганда эми айтып атпайм канча каражат кетип атканын. Барып изилдөө мүмкүн эмес болчу. Мына ошондой демөөрчүлөр көп, бирок алар ооз түрүндө айтып атат. Бирок бүгүнкү күндө чоң бир жардам боло элек. Айрым бир эми атын мен атым атабай эле койгула деген бир жакшы кызматтагы мыкты патриот адамдар бар. Бул жолу кийинки жолку барганга мына ошолор да жардам берип атат. Алган эмес. Мен бул жерге Марал радиосуна өзүмдүн багбанчылыгым тууралуу, бул жактагы Бишкектин четинде багым тууралуу дагы көп жолу айтып чыкканмын. Мен азыр мына азырдагы айтам, мурда дагы уже канча жолу маегимде айттым. Мен өзүмдүн ошол багымы бүгүнкү күндө сатууга да койгом. Эгерде ошол бүгүнкү күндө жетиштүү баада сатылса, анча-мынча сунуштар да болду, бирок мен көңүлүмө жете элек, мен ойлогондой. Ошол каражатымы мен Кытайдагы жанакы табылган каражаттарды котортуп өзүм алып келейин деп атам. Алматы, Ташкентте архивтердеги кыргыздар тууралуу маалыматтардын баардыгын өзүмдүн ошол каражатыма алып келейин деп атам. Буюрса, ошого чейин болгон аракетти жасап атабыз. Эми кечирип коюңуздар. Эми же мамлекетке көңүл буруп жардам берип калса, же ошондой бир өзүмүн өстүргөн багым мындай сатылып калса, анда мен эч кимге жалдырбайт болчумун. Ошол эми адамга көп деле байлыктын кереги жок. Ошол тапкан буга чейинки өзүңүн жыйнаган, өзүң салган инвестицияң бул элге иштегени жакшы, тарыхка иштегени жакшы. Мен ошол өзүмдүн багымы керек болсо ошол тарыхты изилдөөгө алмаштырам. Ошого каражатты сатып туруп каражатты ошого жумшайм деп мына улам элге айтып атканым да ошондон. Агайынан жогоруда ошо мааракелерди белгилөө боюнча да айтты. Анан өткөндө ошол Facebook тармагында жазып калышты. Мисалы, көпчүлүк өлкөлөрдө мисалы белгилүү адамдардын 110 жылдыгы, 115 жылдыгы деп белгилебейли, негизги тегеректелген жылдарда мисалы 100 жылдык, 150 жылдык, 200 жылдык деп белгилейт деп. Негизи эле ушундай белгилүү адамдардын, тарыхый адамдардын жылдыктарын, юбилейин белгилегенде биз жаңы кандай форматтарга дагы өтүшүбүз керек?
Өткөндө чыгымдарды кыскарткан, ошол эле ошо президенттин аш тойлорго чектөө киргизүү боюнча жарлыгы чыккан жыл башында, бирок ал башында бир аз көзөмөлдөнгөндөй болду, бирок менимче жыл аягында мындай көзөмөлдөнбөй деле калды окшойт. Негизи эле ушу сарамжалдуу майрамдаганга, сарамжалдуу белгилегенге дагы кандай жол менен өтсөк болот? Туура, бүгүнкү күндүн аябай көйгөйлүү маселелердин бирөөсү мына ашыкча той аштарды өткөрүп, ушундай бир көп үй бүлөлүк бюджет ошол жака ысырапкорчулук менен пайдаланып атпайбы? Мисалы үчүн кыргыздардын той ашы өткөргөнүн эле жылына мындан 10 жыл мурда мен ошону жаздым эле, бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келишет, 2 миллиард доллар кетет деп. Бүгүн балким 2,5 миллиард. Себеби мына мигранттардын тапкан акчасынын баардыгы той аштарга кетип атпайбы? Ал жанагы той аштарды өткөргөнгө гана эмес, кошумчага канча көтөрүп барат. Канча акчалар кетет. Анан бул үй бүлөлүк ашыкча ысырапкорчулукту жоюу, аны бир иретке келтирүү өзүнчө бир маселе. Экинчи маселе бул мамлекеттик деңгээлдеги, сен өзүң сурай берген, бул мамлекеттик деңгээлдеги ушундай бир маарекелерди белгилөө. Өткөндө мен Байтык Баатырдын 200 жылдыгында дагы, Ишеналы Арапаевдин 140 жылдыгында дагы ошол отурган комиссиянын өкмөттүк жетекчисине, андан башка жерде дагы дайым айтып атам. Бизде маарекелерди иретке келтиришибиз керек. Антпесек болбойт. 110 жыл бул маареке эмес, жөн эле белгилеп койчу дата. 120 жыл ал деле маареке эмес. Бүгүнкү күндө керек болсо, мына депутаттар менен да буйрса, мына мен Ташкентте жүргөндө Жогорку Кеңештин спикери Нурлан мырза да издеген экен. Мен ошого дагы айтып, бир мыйзамды карап көрсөңөр деп, керек болсо мыйзамдык нерсе негизде маарекелерди белгилөөдө кайсы жылды биз маареке дейбиз. 100 жыл, 125 жыл, 150 жыл, мейли 175 жыл, 200 жыл. Мына ушуларды деле алышыбыз керек. Аны ар бир 80 жылды деле, 90 жылды деле, 110 жылды деле, 120, 115, 230, 220 жылдарды маареке деп туруп эле өткөрүп, анан жанакындай ашыкча ыгым-чыгымдарды корото берүүгө болбойт. Анан бир маселени мен баса ошо мыйзамга дагы керек болсо киргиздирип, эгерде өкмөттүн өзүнүн чечими чыгабы же президенттин жарлыгы чыгабы, мына ошого да киргизейин деп атам. Кимде ким маарекени өткөрө турган болсо, ошол маарекени өткөрөрдүн алдында архивдик изилдөөлөрдү өздөрү жүргүзүп, тарыхчылар аркылуу жардам менен ошол архивтерге барып, изилдөөлөр жүргүзүп, ошол маарекени тактагандан кийин, анан ошол маарекени өткөрүүгө мына өкмөт өзүнүн чечимин чыгарсын деп. Себеби азыр бир дагы архивдик документтери жок, маарекени болжолдуу түрдө өткөрүшөт. Аны барып туруп кийин Алматы менен Ташкенттен кара койсок, ал маарекелердин бардыгы бери дегенде 20 жыл, кийин мындай дегенде 10 жыл айырмасы бар. Таптакыр туура эмес өтөт. Анан билбей калыппыз дейт. Ошон үчүн мына маарекелик жылдарды дагы, анан маарекени өткөрүүнүн эрежелерин дагы бүгүнкү күндө мындай өткөрбөсөк болбойт. Мына ошондо балким маарекелерди өткөрүп аткандар бери дегенде эле бир маарекени өткөрүү үчүн мына Байтык Баатырдыкын бери дегенде бир 20-25 миллион сомдон ашып кетти. Башка ар кайсы чөлкөмдөрдө өткөрүп аткан маарекелерге бери дегенде эле бир 5 миллиондон 10 миллион сом кетет. Мына ошолордун 1 миллион сомун алар архивке жумшап калат. Эгерде 1 миллионду архивке жумшаса, ошо 1 миллион менен ошол архивдик изилдөөлөрдү анан жанакындай кымбат 450 бет деп атпайбы, Алматыда да кымбат. Анан ошонун бүт копиясын алып келип, өзүнчө жыйнак чыгарып, ошол архивдик документтердин негизинде мына маарекени быйыл өткөрсө болот десек болот. Мына Байтык Баатырдын 200 жылдыгын 2019-жылы өткөрөбүз деп калышты. Анан дүркүрөп даярдык, уже өткөрөбүз деп калды. Анан тарыхчылар чакыралы деп мени чакырды. Анан ошол жерде Чүй облусунда чоң бир жыйында ошол Байтык Баатырдын буга чейинки мындай менин колумдагы документ бар болчу. Анын туулган жылы 1822 жыл. Аны 22 жыл өткөрүшүбүз керек деп, мына ошону быйыл мына өзүнүн тартиби менен өткөрдүк. Ал эми 1896-97 жылы аны 175 жылдык өткөрдү эле божомол түрүндө. Байтык Баатыр буга чейин 1819 жылы төрөлгөн деп ошентип өткөрүшкөн.
Ошон үчүн ошондой нерсени тактап өткөрүүнүн алдында сөзсүз түрдө архивдик документтерди биз таап негиздеме берип, андан кийин гана өкмөт токтом кылып мамлекет чечим чыгарыш керек. Антпесек мына өткөн жылы бери дегенде бир 300дөн ашык мааракелерди өткөрүү боюнча Маданият министрине арыз келип түшкөн. Анын ичинде өкмөт ошонун мааракелерин өткөрүүгө мамлекеттик деңгээлде бери дегенде 5-10ду, андан башка мындай жергиликтүү деп бир 60-70ти чыгарды. Алардын баардыгы жанакындай. Маараке эмес. Ар бир 10 жылдыкта бирде маараке өткөрүүнүн кереги жок. Андан көрү ошол инсанды мааракеси эле жыл сайын белгилеп турса, мына ошондо биздин тарыхыбыз үчүн дагы, коомубуз үчүн дагы өтө жакшы иш болмок. Агай, бизге бөлүнгөн убакыт дагы бүтүп калыптыр. Биз убактыңызды бөлүп, биздин эфирге келип, ушундай кызыктуу маек куруп, бизге жаңы маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алдыда келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Бардык угармандарды жаңы жыл менен куттуктайм. Ушул жыл жаңы жыл биз үчүн жакшы бир жетишкендиктин, ийгиликтин, жакшылыктын жылы болсун. Ар бир үйдө жакшылык болсун. Кадырман угармандар, сиздер баарын сүйлөшөбүз программасын уктуңуздар. Бүгүн бизде конокто тарыхчы Кыяс Молдокасымов агай болду. Ал эми эфирди мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Биздин эфирдин кайталоосун Марал радиосунун YouTube каналынан издеп көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.